орто мектеп боюнча айтты. Чындап эле 1940 жылы түзүлүп курулган 450 орындууда азыр бүгүн 1000ге жакын бала 954 окуучу окуп атат. Бул жерде дагы мына капиталдык ремонт иштерине дагы биз киргизгенге аракеттер жасайбыз. Андан кийин мына Жапаров Кубанычбек тагайдын Лейлек орто мектеби жөнүндө абалы жөнүндө түшүндүрүп айтты. Акшумкар балдар бакчасы боюнча, Агалма орто мектеби боюнча капиталдык ремонтко зарылдыгын, Бүчүр балдар бакчасы, Бөрүбаев Жапар агайыбыз мына авариялык мектептер боюнча, Булак башы орто мектеби боюнча Гүлбаева Тоту эжекебиз бул жерде дагы баардыгы айтканда авариялык мектептер жана бала бакчалар боюнча айтып атат. Мен эми ар бирине токтолбой эле коем. Ал эми мына номер 3 гимназия мектеби Мадаминов Гапыр агайдын мектеби жөнүндө айтты. Ушул чындап эле Лейлектин билим берүүсүн атагын чыгарып аткан ушул Мадаминов Гапыр агайдын мектеби мына улуттук тестилөө боюнча республикадагы баардык мектептерди, борбордогу мектептерди артта калтырып, мына былтыркы жылы орточо балл негизинен 100% балдар 100% бал катышкан, ОРТ катышкан балдардын баары ошого балдар өткөн жана орточо балл сорун башташ 187 балды түзгөн да. Республика боюнча эң алдында. Биз буга сөзсүздө мен өзүм жакында атайын келип мектепке кирип жолуктук, сүйлөштүк, балдар менен агай өзү жок экен. Бирок мен мугалимдер менен жамаат менен сүйлөшүп кеттим. Сөзсүз түрдө биз азыр мына энелер мектеби деген бир эле ушул Лейлекте Гапыр агайдын мектебин эмес, бүгүн ушул ата энелер мектебин биз республика боюнча баардык самалыкты жайыптык. Бул сиздердин сыймыгыңыздар деп айтсак болот. Андан кийин мына Жаш Тилек орто мектебинин авариялык абалы жөнүндө